Күндүн маанилүү жана соңку кабарлары менен тааныштырып, эфирде жаңылыктар кызматы. Студияда мен Жаркынай Тургунбекова. Саламатсыздарбы? Алгач күндүн негизги окуяларынан кыскача. Кыргыз автожол мамлекеттик ишканасынын Таластагы бөлүмүнө 26 даана керектүү техникалар берилди. Сот департаментинин Талас облустук башкармалыгынын соңку 6 айдагы жыйынтыгын чыгарган коллегиялык кеңешмеси өткөрүлдү. Дыйкандар кулпунай жана малинанын аянтын кеңейтүүдө. Кыргыз автожол мамлекеттик ишканасынын Таластагы бөлүмүнө 26 даана керектүү техника берилди. Ушул күндөрү техникалардын алды Таласка жетип, кызуу жүрүп жаткан ишке аралашып иштеп баштады. Аймактан кабарчыларыбыз аптаптуу күн менен жарышып, иштеп жаткан облустун жолчуларындагы жаңы саамалык менен таанышып келди. Таластагы аба майданында учактар учуп конучу тилкеге асфальт төшөлүп жатат. Жолчулар демейдегиден иштин ылдам жүрүп жатканын белгилешет. Себеби облустагы 2 ишканадан чыгарылып жаткан асфальтты тынымсыз ташууга техникалар жетиштүү. Курманбек Дүйшенов Кыргыз автожол ишканасынын Таластагы бөлүмүнүн айдоочусу. Айтымында мурдагы эски унаага салыштырмалуу жаңы унаанын шарттары алда канча мыкты. Айрыкча жүк ташуу мүмкүнчүлүгү чоң. Анан калса күндүн аптабында кондиционерде иштейт. Саламатсыздар. Мына кече жаңы эле келген хобалар жакшы экен. Кече президенттин колунан алдык күлүшүн рахмат. Түндө келип эле ушу аэропортко келип, аэропортто жумушубузду баштап иштеп атабыз. Жеңил техникалар жакшы экен баары, ыраазы болуп атабыз. Дагы бир жолу ыраазычылык билдирип кетебиз президентибизге. Мындай Хова үлгүсүндөгү унаалардан облуска 7 данасы берилген. Өзгөчөлүгү аябай эле жакшы, ичинде баары бар. Мисалы үчүн ана күн аябай ызык болуп атат. Ичинде кондиционер бар, удобство аябай жакшы. Жакшы чыгарган аябай техника, ушу жолго ылайыктап баары. Мурун КАМАЗ айдачубыз, КАМАЗдар эми азыркы заманга эскирди да аябай эле. Көп эме запчасть требует этет, анан биздин өстүн ногу фирмабызга деле аябай эмеси тийип болуш керек. Улам запчасть сатып алыш деле оңой эмес да. Эми Кудай буйруса бир 10 жыл карабай айтайынчы жакшы эле. Президенттин өз колунан ушу күрүчтөр бардыгын алып, ушу түнү менен ушу жолго чыгып, мынакей бүгүнкү күнү уже кайра уже ишке кирип атабыз. Рахмат. Мамында техника эч качан жолчуларга тапшырылып элек болчук. Биздин өзүбүздүн материалдык техникалык базабыз эскиргенге байланыштуу көп жерден техникаларды арендага алып колдонуп жүрчү элек. Мынакей бүгүнкү күндөн баштап ушу өзүбүз өз күчүбүз менен ушу жумушту аткарып атабыз. Өзүбүз мынакей көргөндөй эле ушул жерде турган бул Талаш аэропортунда аэродром салуу иштери жүрүп атат. Облустун жолчуларына 26 дана техника тапшырылды. Алды жетери менен минтип ишке кирди. Жаңы техникалар жол салууга зарыл болгон түртүүчү, жүктөөчү, асфальтты таптоочу, ташуучу техникалар. Райондордогу жолчуларга да бөлүштүрүлдү. Эми кечээки сөзүндө президент ушул жолчуларга арнап айтты. Эми биз буну кредит доверие катары кабыл алып атабыз. Себеп дегенде ушул сапат жөнүндө, ушул техникаларды аябай мамиле жөнүндө көп айтылды. Бу менен чектелбестен кийинкиде дагы 260 техника дагы алып берем деген сөзүн берип кетти. Биз ошол жерден кубанып, бүгүнкү күндө биздин күчүбүз да 2 эсе көбөйүп, ушул жумушубузду, ушул тапшырмабызды чын жүрөгүбүз менен таза жана сапаттуу аткарганга биз даярбыз. Аба майдандагы жумуштар аякталса, жолчулар өтмөктүн жолуна чыгышат. Салика Сариева, Илхан Арстанбеков, Талас шаары. Расмий кабарлардан. Президент Садыр Жапаров 2022 жылдын 20 октябрында Ереван шаарында кол коюлган Евразиялык кайра камсыздандыруу кампаниясын уюштуруу жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамына кол койду. Президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматы билдиргендей, мыйзам жогорку кеңеш тарабынан 2023 жылдын 14 июнунда кабыл алынган. Жогоруда аталган мыйзам 2022 жылдын
жылдын 20 октябрында Ереван шаарында кол коюлган Евразиялык кайра камсыздандыруу кампаниясын уюштуруу жөнүндө макулдашууну ратификациялоо үчүн зарыл болгон мамлекет ичиндеги жол жоболорду аткаруу максатында кабыл алынган. Макулдашуу экспорттук кредиттерди кайра камсыздандыруу, экспортко багытталган каржылоо жана мүчө мамлекеттердеги жана үчүнчү өлкөлөрдөгү ишкердик жана саясий тобокелдиктерден инвестицияларды ишке ашыруу жолу менен үчүнчү өлкөлөр менен соода экономикалык байланыштарды кеңейтүүгө жана инвестициялык жагымдуулукту жогорулатууга багытталган. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров акыркы жылдарда арбитраждык процесстерде Кыргызстандын кызыкчылыгын коргогон Wilkie for Gallagher эл аралык юридикалык компаниясынын өнөктөшү Бертру Грегуар башында турган компаниянын өкүлдөрү менен жолугушту. Жолугушууга ошондой эле Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигинин жана министрликтин соттук өкүлчүлүк борборунун жетекчилиги катышты. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө соттук өкүлчүлүк борборунун командасы жана Wilkie for Gallagher юристтери 2021-2022 жылдары Кыргыз Республикасына каршы бир катар соттук териштирүүлөрдө, анын ичинде Мегаком уюлдук операторунун иши, Sky Mobile компаниясынын доо арызы жана Манас банктын айланасындагы талаш боюнча Франциянын юрисдикциясындагы арбитраждык чечимди жокко чыгаруу боюнча биргелешип оң натыйжаларга жетишилгени айтылды. Өз кезегинде Wilkie for Gallagher компаниясынын өнөктөшү Грегуар Бертру Кыргыз Республикасынын юстиция министрлиги менен биргеликте натыйжалуу консультациялык колдоону талап кылган бир катар башка иштердин жана маселелердин үстүндө иштеп жатканын билдирди. Ал эми Акылбек Жапаров арбитраждык териштирүүлөрдү тынчтык жолу менен жөнгө салуу мүмкүнчүлүгү каралышы керектигин жана өлкө кызыкчылыгынын коргоодо юстиция министрлиги жооптуу иш алып бара турганын белгиледи. Талаш тартыштарды чечүү биздин кызыкчылыктарыбызды жана укуктарыбызды коргоо, жалпы эле мамлекетибиздин кызыкчылыгын камсыздоодо арбитраждык процесстер негизги ролду ойнойт. Ошол себептүү Кыргызстандын кызыкчылыгын дасыккан жана кесипкөй команданын коргоого алышы биз үчүн абдан маанилүү, деди министрлер кабинетинин төрагасы. Жолугушуунун соңунда Акылбек Жапаров Wilkie for Gallagher эл аралык юридикалык компаниясынын өкүлдөрүн ак ниет эмгеги жана арбитраждык процесстерде Кыргызстандын кызыкчылыктарын коргоого кошкон олуттуу салымы үчүн Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин ардак грамотасы менен сыйлады. Жергиликтүү жаңылыктардан жабырлануучу тарабынан жазылган арыздар өз убагында каралышы керек. Бул талап Кыргыз Республикасынын жогорку сотуна караштуу сот департаментинин Талас облустук башкармалыгынын соңку 6 айында аткарылган иштеринин жыйынтыгын чыгарган коллегияда коюлду. Коллегиялык отурумга Талас облусу боюнча сот аткаруучулар жана сот департаментинин өкүлдөрү катышты. Анда жарым жыл ичинде аткарылган иштер менен көйгөйлөр уктурулду. Темага кабарчыбыз токтолот. Сот аткаруучулардын соңку 6 айда аткарган иштеринин жыйынтыгын чыгарган коллегиялык кеңешмеге сот департаментинин өкүлдөрү жана Талас облусу боюнча сот аткаруучулар катышты. Анда соңку 6 айда 10.678 арыз түшсө, анын 50% аткарууга алынгандыгы айтылды. Бул көрсөткүч өткөн жылга салыштырмалуу жогору деп бааланды. Бирок өндүрүлгөн алименттер өз ээлерине жетпей жаткандыгы сынга алынды. Алименттин суммасы өндүрүлгөн 3 жылдан бери жатат. Эч кандай чара колдонгон эмессиңер. Канча өндүрүүчүнүн санын билбейсиңер. Анан каякта ал боюнча өндүрүп депозитке салып койдуңар да унутуп калдыңар. Эгерде ушул өндүрүштөрдү азыр көтөрсөк, кандай бир действиялар барбы? Кыймыл аракеттер барбы? Өндүрдүңөр, депозитке салдыңар. Андан кийин өндүрүп алуучуга кандай билдирүү жүргүздүңөр? Билдир жөнөтөбүз, берген эмеспиз. Коллегиялык отурумда сот аткаруучулардан өз ишине жоопкерчиликтүү мамиле жасоо, түшкөн ар бир арызды аткарууга алуу, кагаз иштерин автоматташтырылган маалыматтык тутумга өткөрүү талабы коюлду. Аткаруу документтери өз учурунда аткарылбайт деген сындар болуп атат. Бул сындарга да биз өзүбүзгө кемчилигибизге алып, мунун үстүндө дагы иштейбиз. Бул көрсөтүштөрдү жакшыртып, мындан кийин сот аткаруучулардын иштерине дагы көңүл бурулуп,
алдыга өзүлөрүнүн максаттарын коюп атабыз. Жабырлануучу тарабынан жазылган ар бир арыз мыйзам талаасында чечилиши керек. Бул аракет сот аткаруучу тарабынан ишке ашат. Тилекке каршы айрым учурда документтер аткарууга алынбай, узакка созуктуруулары сынга алынды. Буга себеп сот департаментинин таластагы башкармалыгында тийиштүү кызматкерлердин жетишсиздиги айтылды. Иш алып баруучубуз эң көйгөйлүү маселе болуп атат. Бул жагындагы жакын арада чечебиз деп айтышып атат. Анткени болгон 10 миңге жетпеген айлыгы бар, бирок аларга нагрузка көп. Ошондуктан бул иш алып баруучу бизге токтобой ишибиздин жана солгундап жатканда ушудан. Мына азыр жетекчибиз да айтты, жакын арада совет судьяга киргиздик дейт бул айлыгы майнасын көтөрүү жөнүндө. Мындан тышкары дагы бир кызматкерди кошобуз деп атат. Ошондо биздин ишибизди алдыга жарат деп ойлойм. Коллегиялык отурумда жогорку сотко караштуу сот департаменти Талас облусундагы 4 район, 1 шаардагы бөлүмдөрдүн соңку 6 айдагы аткарган иштеринин отчету уктурулду. Жыйынтыгында канааттандырарлык деп бааланды. Сот аткаруучулардын иштери жакшы болуп жатат. Анткени былтыркы жылга салыштырмалуу аткаруу өндүрүшү пайызы кыйла өстү. Былтыркы жылы 30га жакын пайыз аткаруу болсо, быйылкы жылы 46%. Бирок ошончо дагы иштей турган көп нерселер бар. Сот аткаруучу сөзсүз түрдө аткаруу документин өзүнүн мөөнөтү бар. Ошол мөөнөттүн ичинде аткарыш керек. Ошондуктан ар бир кайрылган жарандар мыйзамдуу кайрылган болсо, ал сот аткаруучунун милдети болуп эсептелет. Коллегиянын соңунда жетишилген ийгиликтер белгиленип, орун алган кемчиликтерди жоюу милдети коюлду. Чолпон Сабитова, Мелис Элебесов, Эркинай Жумабекова, Талас шаары. Таластык дыйкандар кулпунай жана малинанын аянтын кеңейтүүнү колго алууда. Мындай аракетке облустагы төө бурчактын түшүмү азайганы себеп болгон. Дыйкандар кулпунайды чакан чарбактарга өстүрүп, көбүрөөк киреше алууну максат кылышат. Сөз кабарчыбызда. Урмат Мырзабеков Ташарык айылынын тургуну. Дыйкан быйыл кирешелүү деп кулпунай өстүрүүгө бел байлаган. Адистер менен кеңешип тамчылатуу ыкмасы менен сугарууда. Мээнети жанып Альбион сортундагы кулпунайдын алгачы түшүмүн ала баштады. 1 гектардан биз ашып кетсе бир 200 миңге жетпеген акча таап атпайбы. Жакшы болсо 1 гектардан да 20 миң долларга чейин берет экен. Кудай кааласа ошо көчөттү көбөйтүп алганан бир 50 сотик, анан 1 гектарга өтсө деген ойлор бар. Клёнка менен тиккенсе ошо көп кыйналбайт экенсиң да. Сугарганына анан чөп да чыкпайт. Анан түшүмдөрү да чоң болот экен да. Өз убагында жана витаминдерин бериш керек экен. Альбион сортундагы кулпунайдын өзгөчөлүгү көлөмдүү болуп, даамдуу жана көпкө сакталат. Жакынкы күндөрү тегиз бышканда сатууга алып чыгат. Кошумча пайда катары мурчаларынан көчөт дагы чыгарууда. Айтымында кулпунайдын бул сортунан көп киреше тапса болот. Бул жерден мына көчөттүн немеси тамыры чыгып баратпайбы? Şu tamırını ele kasetaga sayabız. Kasetaga mындай sayıp duruyor öyle anan. Ememenle karmat koyuyoruz. Mындай karmat koyuyoruz. Anan tamırı alıp emey kılgandan keyin anan keyin bul jaktan rasadnikке alıp oşakka oturuzabız da. Köçöt aşıp kalsa satabız. Anan azırınça özübüzgө bir 50 sotikке жеткенден anan keyin satıp bersek bolot da. Ana 5 sotikten деле 1-2 гектар жерге фазылдын акчасын деле ошодон таап коюп атпайсың. Чарбакердин аракетин айылдаштары колдоого алган. Жергиликтүү тургундар мурункудай болуп көп жерди иштетпей, аз жерден эле 3-4 эсе киреше табууга өтүүдө. Буга чейин көп жыл көйлөр төө бурчак менен иштешчү. Төө бурчагын жазында эгилет, көзүндө түшүм алат. Анан азыркы учурда андай жердин кыртышын бузулуп баратканда, аба ырайында суунун тартыштуу болуп атат. Ошол себептен түшүм аз бере баштады дагы. Элдерим да пайдалуу жагын өтө баштады да. Пайдалуу болгондо мындай бул кулпунай, малина ушундай өтүп атат. Жайдын ортосунан баштап түшүм бере баштайт экен, анан кийин кирешеси да көбүрөөк болуп атат. Эми фасолдон 1 гектардан 1 тонна 2 тонна болуп калды азыр. Бул жерден адан 2-3 эсе көп түшүм алышат экен. Жаңы сортторду көбөйтсөк, бунун баазы дагы биздин месиге караганда 2-3 эсе кымбат болот экен.
Белгилей кетсек, Талас облусунда дыйкандардын дээрлик көпчүлүгү төө бурчак айдашат. Акыркы 1-2 жылдагы кургакчылык жана башка жагдайларды эске алып, бакча өсүмдүктөрүнө басым кылууда. Өзгөчө облуста кулпунай өстүрүү быйыл күч алып 100 гектарга айдалган. Чолпон Сабитова, Кайнар Ормонов, Эркинай Жумабекова, Талас району. Талас райондук суу чарба башкармалыгы сугат суунун тартыштыгына карабай дыйкандар эккен айыл чарба өсүмдүктөрүнө убагында суу жеткирүүнүн аракетинде. Быйыл бардык жерде суу тартыш экендиги талашсыз, бирок сууну үнөмдүү пайдалануу зарыл. Учурдагы Талас районундагы сугат иштеринен кабарчыбыз Орозбек Бейшебаев кабар алган. Талас район Балбал айылынын тургуну дыйкан Абылет Үмөталиев быйыл 4 гектар үлеш жерине төө бурчак эккен. Бүгүн дыйкан төө бурчактын экинчи суусун сугарууда. Балбал айылынын дыйкандарынын көпчүлүгү сугат сууну Кайырма каналынан алышат. Тымбасты ушу эмеге өткүргөндү Кайырмага өткүргөндөн бери. Ошондо биртке суу тартыш болуп атыр. Улам өй жактын немелери биртке көтөргөндө биз жака суу жетпей калып атыр да. Кайра ортодо неме болгондо ошондо үзгүлтүк учуруп атыр да. Коккашаттан же Кырказыктан же Бешташтан улам бир сүлүштү көтөргөндө эле бизге суу келбей калып атыр да. Эң акыркы эме биз болуп атыр да. Бүгүндө Талас районунун дыйкандары дан эгиндердин көп жылдык чөптүн жана төө бурчактын экинчи суусун аяктап калышкан. Буудай арпалар бышып калгандыктан оруп жинөө иштери башталуу алдында турат. Кайырмада азыр болгону 7 куб 600 литр суу жатат башынан. Кайырманын узундугу нерге чейин 27 километр. Анан эми бул сууду 7000ге жакын гектар жер бар да мунун астында. Азыр бөлүштүрүп келгенде бу жерде бир 5 литр суу жатат могу жерде азыр. Үстүндө бул эмеге Балбалга тийиштүү үстүндө 150 литр суу бир шабадан алып атат. Ошо менен 650ге жакын суу жатат. Азыр жакшы Кудай буйруса. Сууларды которгондо бир аз азаят да, бир 2 саат, 3 саат жетишпей калышы мүмкүн да ошол. Бизде ошол проблема ушул. Райондогу суу чарба кызматкерлеринин айтымына караганда, сугат суунун тартыштыгынын бирден бир себебин дыйкандар бош жаткан жерлерди айдап алып, суу жетпей жатат деген ойлорун айтышууда. Жерлердин баарын кошуп айдай беришкен, анан суу жетпейт деп жер көп. Ушудан кыйналасың да. Мисалы үчүн бул тиги дөңнүн ар жагынан тиги эме менен, турба менен алып чыгып кетишкен. Ушундай жерлер көп. Анан бизге эме коюшат, суу жетпей тоо коюшат да. Ушунун баары эле бизге сууга минус болуп атыр да, бунун баары кошулат. Чындыгында эле Калба айыл аймагына караган Кайырма каналынын үстүндөгү жана каналдын алдындагы бош жерлерде төө бурчак, көп жылдык чөп жана картошкалар эгилгени көрүнүп турат. Орозбек Бейшебаев, Жина Акматова, Талас району. Талас шаарында Газпром спорт комплексинде таэквондо менен өспүрүмдөр 4 жылдан бери машыгышат. Облус аймагында бул спорттун түрү менен Талас шаарында жалгыз секция иштейт. Кыска аралыкта эле таэквондо менен машыккандар чоң ийгиликтер жаратышкан. Мен таэквондо машыкканыма 1 жылдан ашып кетти. Мен машыктыруучум аты Мамыров Урмат. 1 жылдын ичинде 2 соревнования алып келдим. Бирөөсү канта новое поколение деген 2-нчи орунду алып келгем. Бай күнү эле майда чемпионат болгон Киргизия республиканын ичинде ошол жактан да 2-нчи алып келдим. Категориям 55ге чейин. Мен келечекте карап кое салып, чет өлкөгө чыгарып, Кыргызстандын желеген дүйнөгө көрсөткүм келет. Таэквондо менен өспүрүмдөрдү спорт чебери Урматбек Мамыров машыктырат. 4 жыл аралыгында таластык таэквондочулар республикалык жана эл аралык мелдештерге катышып, 350ден ашык медаль кубокторду утуп келишкен. Машыкканыма 8 жашыман бери машыкам. Азыр 16дамын. Дагы таэквондо менен көптөгөн ийгиликтерге жетиштим. Кыргызстан желеген чет өлкөгө да чыгып багытканга жетиштим. Эң чоң соревнования катары мага Евразия кубогу саналат. 2023 жылы өткөн. Анан Алматы Open. Бул Казакстан шаарынын Казакстан Республикасынын Алматы шаарында өткөн. Бул калгандары Кыргызстанда эле алынган. Газпром спорт комплексинде өспүрүмдөр жумада 3 жолу машыгышат. Секцияга Бакаята Талас райондорунан жана Талас шаарынан улан кыздар келип машыгып турушат. Мен соревнованияларга республиканын ичинде жана барышкам. Ош жакшы ийгиликтерге жетишип жүрдүм.
Ушу таеквондо ИТФ спорту олимпийский вид спортуна киришин каалайм жана ушундай медалдарды алгам. Бул медалды мен чемпионат Киргизиядан алгам жана калгандары көлдөн алгам. Машыктыруучу Урматбек Мамуров демөөрчүлөрдү таап, машыккан кыз уландарын ата-энелеринин колдоосу менен республикалык жана эл аралык мелдештерге катыштырып келет. Биз 4 жыл аралыгында ошо кыска мөөнөт болсо дагы ошо балдарыбыз азыр ушул мезгилде 350ден ашыгыраак медаль алып келишти таласка. Кыргызстан чемпиондору 23 бала болду. Чиста Кыргызстандын өзүнүн чемпионатынан жеңген балдар 23 бала Кыргызстан чемпиону болду. Евразиянын жеңүүчүсүнөн 2 балабыз чыныгы Евразиянын чемпиону болду. Азыр ушул мезгилде Кудай буйруса дүйнө чемпионатына деп балдар дайындалып атат. Балдардын кызыгуусу Кудайга шүгүр, азыр ушул мезгилде биздин залдар 55-60га жакын окуучубуз бар. Кудай буйруса эмгектен атабыз ушу талашты. Дүйнөнү багынтпасак да Кыргызстанды кенен толук камсыздандырып багындырып турсак деген ойлор бар. Октябрь айында Талас облусунда таеквондо боюнча республикалык мелдеш өтөт. Август-сентябрь айларында коңшу өлкөлөрдө эл аралык мелдеш өткөрүлөрү күтүлүүдө. Орозбек Бейшебаев, Урмат Доктурбек уулу, Талас шаары. Сиздер Талас облустук телерадио компаниясы тарабынан даярдалган жаңылыктар топтому менен тааныштыңыздар. Бул жана башка жаңылыктарды биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуй аласыздар. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат, кечиңиздер көңүлдүү улансын.